Мына ушул жерде жаңы ак үйдүн курулушу жүрүп атат. Жаңы ак үйдү салгандарга акысына тетиги жерден 16 гектар жер берген атат. Ал деген зарылбы, ал деген абдан кымбат жер. Анын үстүнө бул курулуштун тегерегиндеги адамдар кылмыштарга кириптер болгон, күмөндүү адамдар деп кече биз иликтөө чыгаргандан кийин бийлик Садыр Жапаров өзү баш болуп катуу чычалап жатып калышты. Президентти жана бийликти колдогондор абдан көп мындай ооз калгыс сөздөрдү жазышты. Албетте, аргументи жок адам жекелик асылат, сөгүнүп сагынат. Бул эми алардын нервинин ушунчалык кайнап аткандыгынын белгиси. Мындай сөздөрү эч кандай чымын чакканчалык болбойт албетте. Абдан көнүп бүттүк себеби. Ал эми президент мынтип жазып атат. Алагды кылбагыла, иштетесиңерби туугандар деп жазып атат. Урматтуу президент, Кыргыздын абдан бир жакшы сапаты бар. Те алмустактан бери келе атат. Кыргыз сөз баккан эл, кыргыз жүйөгө сынып, моюн сунуп берген эл. Бизди жардамга чакырган бир топ убакыт мурдагы бул сөзүңүздү эстеп, сиз дагы моюн сунуп коюңуз. Коррупция менен күрөшүү боюнча сиздердин жардамыңыздар керек болот. Мисалы буга чейин баардык баягындай коррупция менен аралашкан моменттерди тартып, мисалы жана Али Токтакуновдун программасы жөнүндө айтып атам да. Ошондой болгон учурда кайра аны менен ошолорго рахмат айтыштын ордуна кайра аларды каралап бийлик тараптан ушундай болгон учурлар болгондо эми мындан ары ар бир журналисттин ошондой иликтөөсү болсо иликтеңиздер. Мен коррупция менен күрөшүү боюнча мен 100% сиздерге сөз берип кетем. Бир дагы журналисттин ушундай коррупцияны аныктап чыккан материалы жөн калбайт. Сиз мына ушинтип айтпадыңыз беле? Сиздин чакырыгыңызды угуп, биз журналисттер андан бери ондогон коррупциялык схемалардын бетин ачкан иликтөөлөрдү жасадык. Ондогон кылмыштуу схемаларды таап чыктык. Ага кириптер болгон адамдардын аттарын ачык айттык. Кана бир аягына чыкканы. Тескерисинче күмөндүү адамдар менен өзүңөр коюн колтук алышып, мына ушундай чоң проектти ишке ашырып атпайсыңарбы? Ошондой араңызда таза эмес адамдар жүрөт. Алар кийин сизди анга түртөт деп эскерткенибиздин өзү тоскоол болгонбу? Азыр ак үйдүн зарылчылыгы бар беле деп адамдар эң көп суроо коюп атышат. Алардын айтканы туура. Себеби дегенде Бишкекте эле бир нече резиденцияңыз бар. Отура турган, иштей турган мекеме кеңселер бар. Ошто бар, Ысык көлдө бар. Иштей турган жер көп. Конокторго уят болбойлу дейсиңер. Сиз президент болуп шайлангандан бери Кыргызстанга бир дагы президент келе элек. Анан кайсы конокторду айтып атасыңар? Урматтуу президент, биз сизге эч кандай тоскоол болгон жокпуз. Кортежиңиздин алдына таш тизген жокпуз. Бийлигиңизди алайын деген кымындай оюм жок менин. Биз сизге тескерисинче жардам берип атабыз. А силер бизге тоскоол болуп атасыңар. Колубузга кишен салып, чөнтөгүбүзгө маңзат салып, төшөгүбүзгө чейин аңдып тоскоол болуп атасыңар. Алагды кылып атасыңар. А биз силерге күндөп түндөп жардам берип, мамлекет өнүксө экен, тазарса экен деп эмгектенип атабыз. Батукаев маселеси боюнча 10дон ашык адам сот жообуна тартылат деп кармалган кылмыш иши козголгон. Азыр түрмөдө жалгыз гана Алмазбек Атамбаев отурат. Бул эмнени билдирет? Жан жөкөрлөрүңүз сизди ошондой көкөлөтүп көтөрүп барып, астыңызга пахтадан коюп, мактап, жактап, кылмыштуу иштерге түртөт дагы, аягында анга түртүп качып кетет. Эртең таба албайсыз. Мына бүгүн Атамбаев ошол жан жөкөрлөрүн таба алган жок. Убагында миллиондоп журналисттерге доо койгон Атамбаев кечирим сурап атат азыр. Ошол убагында журналисттерди, укук коргоочуларды уксам болмок экен деп түрмөдөн кайрылууларды улам-улам жазып атпайбы? А потом ГКНБ скочила в сторону во главе с Сандакановым, а я получил 11 лет. Поэтому, если ты президент, ты должен больше слушать просто людей, соцсети, гражданское общество, из тех, кто спорит с тобой. Бул сизге Шералынын чокоюндай эскертме болушу керек. А биз болсо коррупциялык схемаларды, ошол коррупциялык схемаларды токуган адамдарды ачык айтып, ачып берип, өлкөнү тазартканга жардам берүүгө, кол кабыш кылганга дайыма даярбыз. Муну биз сиз үчүн жасап аткан жокпуз. Муну биз карапайым калың эл үчүн жасап атабыз. Мекенибиздин келечеги үчүн жасап атабыз. Башыбызды ошон үчүн тобокелге салып атабыз. Бизге тоскоол болбогула.
Андан көрө биз иликтеген иштерди аягына чыгаргыла.